Мен азыр Ош облустук психиатрия жана наркология борборунда турам. Мында 40 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенген Эргешев Мурат иштеп келет. Алда сиздерге тузу оор кесипти аркалаган инсан тууралуу баяндайбыз. Бул кесипти кантип тандап калдыңыз эле? Бул кесиптин тандабашымдын себеби окууну бүткөндөн кийин эле чоң эжем Бишкекте окушу. Кыргызский государственный университет болсо керек. КГУ ошого өткөндө ошол жерде окуйт элем. Андан кийинки агам ошол Бишкекке барып, анда Фрунзе деп коет эле, Фрунзеде ветеринарный факультетке өтүп, мал докторлор боюнча врачка. Анан мен дагы ойлонуп көрүп, анан мен дагы врач, мен өзүм врач болсом окшобойт деп. Биз окуган малда психиатрияга бөлүнгөн дарыгерлер аз болот эле. Негедир билбейм. Анан ошол малда биз экөөбүз бөлүнүп калганбыз. Биздин бул жердеги директор, анан мен ушул жерде ошол 40 жылча болуп калды. Ушул жерде эмгектенип келатам. Ата-энеңиз каршы чыккан жокпу? Ата-энем эми атам деле өзү мындай кичине өкмөттө иштеген киши болчу. Балам, эмне үчүн сен психиатр болосуң? Башка мындай хирург болсоң болбойбу? Башка бир мындай терапевт болсоң болбойбу? Эмнеге психиатрияны кааладың? Мен айттым, ошо биз окуп жүргөндө бизде бир Салаженкин деген всемирный, дүйнө жүзүнө таанылган профессорубуз бар болчу да. Ошонун лекцияларын угуп, ошонун айткандарын адам менен ооруларды кантип айыктыруу, адам менен кандай сүйлөшүү, ооруган адамдарды кандай психикалык абалдан чыгаруу, ушундай лекцияларын угуп мага аябай жагып калган да. Бирок мен өзүм мынтип ойлоп көрсөм, туура эле тандаган экенмин, менин кесибим мага аябай жагат. Психолог менен психиатрдын айырмасы эмнеде? Психолог мисалы эми бул үй бүлөлүк психологдор болот, мисалы подростковый, детский психологдор болот, бул адамдын мисалы жашоодогу мүнөзүнүн өзгөрүлүшү, поведенческий расстройство деп коет, мисалы жүрүм турумунун өзгөрүшү, үйдө ата-энесине болгон мамилеси, мисалы мен подростковый возраст айтып атам да, мамилелери кандай өзгөрүлдү, кандай маанайда жүрөт, ушулар жөнүндө баардыгын чечмелеп берет да. Психиатрия деген бул именно психикалык ооруларды дарт аныктап, аларды эмне дарылоо да. Ошо айырмасы. Психикалык психиатрия бул оорулуу адамдарды айыктыруу, психология бул бардыгы эле дени соо адамдар кайрылса болот да. Психикалык жактан ооруган адамдарды биз жазганда дагы биринчи абалда уруктууганын сурайбыз. Себеби бул сөзсүз түрдө тукум буучулук. Ошон үчүн биринчи иретте биз тууган уругунда болгон эмеспи? Же болбосо кандай эмнеден кийин ооруп калды? Ушулар жөнүндө жазабыз. Көбүнчө тукум буучулук деп, наследственное отягощение деп жазылат. Китепте дагы бар биринчи генетикалык өзгөчөлүгү, адамдардын ошол төрөлгөндө мүнөзү оор болуп өзгөрүлүшү, ушулардын бардыгы психикалык абалда кандайдыр бир стресске алып келгенден кийин ошол стресс абалды кармай албай калат дагы, анан психикалык жактан жабыркап ооруп калышы мүмкүн да. Психикалык жактан көбүнчө аялдар жабыркайбы же эркектерби? Дүйнөлүк масштабта, дүйнөлүк мынау көрсөткүчтөрдө аял менен эркектердин ооруганы бирдей эле болот. Бирок диагнозуна караганда кичине айырмаланып турат. Себеби аялдар депрессияга көп кабылат. Эркектердин депрессияга аялдарга караганда азыраак кабылат. Шизофрения оорусу боюнча экөөнүн айырмачылыгы анча деле жок. Именно ошол депрессия боюнча гана айырмаланат да. Аялдар ыйлап, ичине бирөөгө айтпай, ичине салып, анан ушул депрессияга кабылып калышат да. Эркектер барып арак ичип алышы мүмкүн. Бирөө менен мушташып кетет, же болбосо ушундай да, ичиндеги эмоциясын тышка чыгарып эле
1-2 күндө өзүнүн абалына келип калышы мүмкүн да. Аялдар бул канча бир 20 күн, 1 ай, 2 айлап ичине сактап, ата энесине айта албай, ичиндеги болгон стресстерин эч кимге чыгарбастан ойлонуп жүрүп, ушундай ооруларга, депрессияга кабылып калат да. Көзүнө бир нерселерди көрүнүшү, кулагына үндөрдүн угулушу дагы ушул алып келеби? Ооба. Бизде мисалы психикалык ооруларда көзүнө көрүнөт деген бул где-то 10% гана болушу мүмкүн да. Бул өзү психикалык ооруга кирбейт. Көзүнө көрүнөт. А бизде көбүнчө кулагына угулат, кулагына бирөө буйрук берет, же болбосо шекшинет, дөөрүк сүйлөп калат, ой жүгүртүүсү өзгөрүлөт, анан бир нерседен күмөн санап калат да. А көзүндө көрүнөт деген бул наркологияга тиешелүү. Себеби арак ичкен адамдарда аракты токтоткондон кийин 3 күндөн кийин, кээ бириники 5 күндөн кийин алкогольный делирия деп коет. Вот ошондо аларга көрүнөт. Тактильный галлюцинация деп коет. Тактильный деген денесинен курт кумуска жүзүп, жөргөмүштө жүргөндөй болот, аларды алып салат. Көзүнө бир жаман адамга окшобогон бир адамдар көрүнүп, алар ага келет деп коркутуп, ушундай көзүнө көрүнөт да. Ошол үндөрдү угуп, ошолорду аткарып, үй бүлөсүнө зыян келтиргендер барбы? Кол көтөрүп? Андайлар көп да. Мисалы, угрожающий, это слуховые галлюцинации, комментирующий дейт да. Бирөөнү өлтүр, асын, бирөөгө мындай кыл, андай кыл деген буйругундар болот да. Ошонун натыйжасында ар кандай жаман иштерди, терс иштерди аткарып коюшу мүмкүн да. Сиздин практикаңызда болгонбу? Менин практикамда болгон, эмне мен азыркыга чейин эсимден кетпейт. Бул анда азыр деле бир адыр деп коет, бирок бизде аты жөнү айтылбайт. Ошол эмне киши аябай жакшы күйөөсүн карап, дайыма тамак алып келип, тышкы кийимдерин, ички кийимдерин алмаштырып, ушундай ухаживать эткен аял болчу, жакшы аял болчу. Ошону өлтүрүп, буйруктун негизинде күйөөсүчү өзүнүн үйүндө эле эшикте мындай баг бар экен, кичинекей эмнеге сөрүн жылдырат. Сөрүнү кантип жылдырганын өзү дагы билбейт. Ошонун алдына көмүп, анан сөрүнү кайра ордуна коюп койгон да. Аялын ал өзүнө келгенин, өзүнүн кандай ошол абалды аткарганын, ошо кимдин негизинде аткарганын сураса билбейт. Бирок ошол жерден кийин бир 40 күнгө чейин сасык, уже 40 күндөн кийин уже сасыктар чыга баштайт, адамдын денесинен сасык чыга баштаганда, анан ошо кошуналар айтат да, бул экөө мушташчу эмес, урушчу эмес, ушул үйүнөн кандайдыр бир адам өлүктүн жыты келип атат дейт да. Ошондон кайрадан милициялар келип, ошол жерди мындай карашып, эмне кылганда, ошондо дагы кантип ошо аялын өлтүргөнүн, кантип аялын ошол жерге көмгөнүн эмгиче билбейт да. Эстей албайт. Анан биз андай ооруларды, конечно, Кызыл Жар 12 жөнөтөт. Атайын өмүр бою дарылангандар бар, бир 5 жылга, 2 жылга дарылангандар бар, ошол жака жөнөтүлөт да. Бүгүн кандай жаттың? Жакшы эле, ушу дарыларды ичип, сиз жазгандардан ичкенден бери кандай жакшы мен. Сен өзүң айтчы, эмне өткөнгө караганда кичине өзүң жеңилдеп, маанайларың кичине көтөрүлүп жакшы болуп калдыңбы? Ооба, келгенден бери өзгөрүш бар. Өзгөрүш бар, Тамакка тоюп атасыңарбы? Тамак кандай азыр? Тамактар саны адетте Мурункуга караганда тамактар кандай болуп калды? мурункуга караганда кыйла жакшы азыр. Өзүң уктагандарың жакшы, маанайларың жакшы, Бул сыркоолубуз өзү келип, өзү кетет. Эч ким буну заставить этпейт. Себеби ооруп калганда ал жактан өзү эле направление алып эле ооруган жөнүндө келип, бул жерде бир 20 күн, 25 күн, кээ бирде 1 ай, анан кийин өзү жакшы болуп калганын биз билебиз. Үйүнө өзү келип, өзү кете берет.
Буну эч ким мажбурлап жаткырбайт. Өзүнүн бир эки суроо берип сурасаңыздар да болот, айтып берет. Өзү келип кантип келет, кантип кетет. Ошол азыр жакшы болуп калды. Бир эки күндүн ичинде бул оорулугубуз чыгат. Өзү кете берет. Морганым авариядан кийин ушундай страх пайда болду. Бирдекени жесем ушу Кулагына көрүнөт. Кулагына угулат. Sekin aslında көбөйдү бул нерсе. Күндөн күнгө чейин. Men врачтар ошо назначить кылды. Мурат экени угуп бир эки тасы айтты, жакшы инсан деп келсе, действительно жакшы. Лечениялары жакшы кылат. Келгенде ооруп келет. Келгенде өзүмө келет, чистота өзүм карап, ухаживать этип. Корккон нерселер ошо Мурат каналда жасайын да, анан үйгө барып туруп, ошо больницада кылдым, иштеке болдум деп өзүм суроо берип, психотерапияны жүргөткөн өзүмө үйгө барып алып мен жеп ичсем болот деп. Ошол жакта жеп ичип келдим мен, иштеке болгон жокмун деп, үйдө жеп ичип ошол тил өзгөрүш бар да. Кылдап турдум. Сен ооруганда бирөөлөрдү урбайсыңбы? Yok. Hiç kaçar. Только уктабай коесуң, көп сүйлөп каласың. Ağrıysan ölüp kaladı adam. Murat'ı görmem, kasalıp çıkardı. А сиз кантип ооруйсуз? Оорубайсызбы? Ağrıyım ben de. Кантип ооруйсуз? Уктабай каласыз, а? Ulan ne kolamını? Көп сүйлөп каласыз. Эшикке кетип каласыз, чыгып кетип каласыз. Көчөдө жүрүп аласыз. Кулağыңызга нема аваздар келадымы? Азыр келмей койгон, а? Келип аткан, азыр келбей калды. Не деген аваздар келет эле? Bitti oğlum var yani. Аялыңыз барбы? Azraş bitken ben. Канча жылдан бери жашабайсыз? Azraş 10 yıl oldu. 8-10 yıl oldu. Lan gelmeyin ben. А балаңыз канчага чыгып калды? 10'ya çıktı valla. Андан кабар алып турасызбы? Bizge gitti ama bu benim oğlum. Сенин оглуң апасы менен жашайт да. Apas bana şey. Ошого барып турасызбы анча-мынча? Мындай эмне кийим, анча-мынча мындай материалдык жактан жардам. Pensadan alanım болады. Пенсиядан кичине жардам бересизби? Андан пенсиядан тышкарда өзүңүз үйгө барганда кичине иштейсизби? İşte ah yolda hem işte yatıyordum. Немада? Ah yol geç yattım. Çıkma dediniz özüm de. Ак жол? Ah yol geç bir yanım iki mi akça toplaydı. Үйдө ким менен турасыз азыр көбүнчө? Babam, oğladan, ciğerlerim var. Дадайыңыз барбы? Dadam ötket oldu. Ушул жерде эмне туугандары менен келип, жүздөшүп, өзүнүн ички сырларын бөлүшүп, кандай болгондору жөнүндө туугандар айтат, туугандар буларга айтат. Ушул жерде тамактанып, биз жарым саатка чейин уруксат беребиз. Ушул жерде сүйлөшүп кетишет. Азыр биз экинчи оорулуу менен сүйлөшкөндө айтты да, бул жактан сакайып чыгып, кайра үйүнө баргандан кийин дагы кайра ооруп келиптир да. Буга үйдөгү абал таасир береби? Жакшы эмне суроо бердиңиз, албетте таасир этет. Себеби бул жерде жакшынакай кылып, жакшы сүйлөп, сыркоолорго канчалык жакшы мамиле жасасаңыз, булар деле билет адамдар кандай мамиледе болуп атканынчы. Ичиндеги оюн, ичиндеги көйгөйүн, ичиндеги ой пикирин дегендейчи айтып, баарын дарыгер менен сырлашып турушат да. Биз бул жерде жакшы кылып чыгаргандан кийин айтып атпайбы, азыркы мына 6-7 айдын ичинде дарылардын жоктугунан булар деле тез эле кайра ооруп калып атышат да. Себеби биздин дарылардын көбү Украина республикасынан чыккандыктан, азыр эми сиз Украинанын абалы, Украинада кандай абал болуп турганын өзүңүз кабардарсыз. Кээ бирде ошол тууган уруктары деле өздөрү себепкер болуп калат да. Келгенде жакшы сөз айтпай, жинди, сен дагы келдиңби? Дагы сен эми урушасың, дагы сен көчөгө чыгып кетесиң, сен дагы мындай иш кыласың деп келгенде эле үйдүн ичине кирери менен эле жакшынакай сөз айтпаштан жаман сөз айта башташат да. Ошол сааттан, ошол мүнөттөн баштап эле булардын маанайы чөгүп, кайрадан оорусу козголуп кетишине ошол тууган уруктар өз себепкер болуп калышат да. Сиздин практикаңызда сизге кол салгандар болгонбу?
Кол салгандар көп эле болот. Биздин мисалы закон боюнча больнойлорду уруп, закон боюнча больнойлорду байлаганга биздин укугубуз жок. Бирок бизде эң ушул мамлекеттин же болбосо бул психиатриянын бир көйгөйү ушундай да, алар бизди урса боло берет, биз аларга кол көтөргөнгө уруксат жок. Себеби кече жакын эле мен коридордо кыйкырык болуп калды. Эмне болуп кетти экен деп чыксам, сыр колу мен жака келаткан экен. Себеби ал кече түшкөн сыр колу ага эмне дары дармектер деле өз убагында жазылып элек болчу. Себеби ал кечкон түшкөн сыр колу да. А мен эшикти ачып коридорго чыгарым менен муштум менен оозумду илемди жарып салган да. Эмне кыласың? Оорулуу да. А сен ага тең эле аны менен мушташып кетсең, анда сен кандай дарыгер болосуң? Ошондой моменттер деле болот. Медсестраларга жаман тилдеп кол салган убактар деле болот. Мен бирок эч убакта эсимен кетпейт. Ошол биринчи жылы окууну бүтүп келгенде Любовь Васильевна Никонова деген орус эмне дарыгер, заведующий эркектер бөлүмүнүн бөлүм башчысы эле. Мени сынадыбы же ушундай иш болуп кеттиби билбейм. Мага биринчи эле ошол кечинде түшкөн больной экен. Сен бүгүндөн баштап ушул больнойду курорить этесиң, сен жазасың, оорусун табасың деди. Ал больной ошол маалда 24 жашта болчу. Биз экөөбүз ошо теңдей эле болуп калганбыз да. Менин биринчи историяны колго алып, менин биринчи суроом эмне болду? Значит, отуруңуз, фамилияңыз ким дегенде эле внезапно ордунан тура калып эле мен жаагыма катты уруп салган да. Булар ооруган учурда 5-6 адамдын күчү жетпей калат да. Мен ошол арканкы азуу тишим 2-ге бөлүнүп кеткен да. Анан мен ошондой айткам, сага чала болот. Сен өзүң психиатр болом дегенсиң. Эми аягына чыгышың керек. Ошондон экинчи күнү ошол кайрадан ошо кабинетке келип эмне кылсам, сыркоолу эми иженин жардамы менен дарылар, уколдор берилди да, бир аз тынчып калган экен. Мен бирок аябай коркуп киргенмин. Азыр дагы эмне болот экен депчи. Бирок кол салган жок. Дары ичип жатышат деп атпайсызбы? Дарыны атайын ичпей койгондор барбы? Болот. Кээ бирлери ичтим деп тилин алдына бекитип алышат, жаактарын алдына бекитип алышат. Биз ошолорду карайбыз. Атайын медайымдар карашат, тилиңди көрсөт, оозуңду аач дешипчи. Эми бардыгы эле өзү оорулуу экен сезишпейт да, көп эле дары сыркоолорубузчу. Анан бир аз айыккандан кийин өзү ичип калат. Мен ооруган экенмин да, ошон үчүн уктабай калыптырмын, ошон үчүн кулагыма үндөр угулган турбайбы. Азыр кулагыма угулган үндөр деле жоголуп калды. Жакшы болуп калдым. Мен дары ичишим керек деп ичкендер бар. Мына уурулуу балдар болот го, ошолордун ата энесине каралып кетпейсизби? Алар эмне кылыш керек? Баласы ооруганын билгенден кийин. Бул эми баласы ооруганын билгенден кийин ата эне азыркы убакта эми баардыгы эле жумуш менен жүрүшүп эле чарчап келип жатышат да. Эми ошо балам жакшы болсун десе, мына подростковый возрасттан баштаппы же биринчи класска баргандан баштапты ошол баласынын мүнөзү кандай болуп атат, мурун мүнөзү кандай эле, акыркы убактарда кандай мүнөзгө ээ болуп кетип атат, сабагын окуп атабы, сабакка барып атабы. Азыр эми мындай групповой баягы телефондо деле группа ачып алышкан го. Ошолордо тиги мугалимдер менен тез сүйлөшүп, анан үйдө дагы сабагын карап, күндөлүгүн карап, желательно ошол баласына жакшы мамиле жасаганга аракеттениш керек. Эч убакта балага кыйкырып, жакшы тарбиялай албайсың. Наоборот, баланы жакшы, кичинекей ийгилик болсо дагы ошонусу аябай мактап, сен бүгүн мынандай болдуң, сен бүгүн 3 алдың. Мисалы, балам, сен бүгүн мындай кылсаң, эртеге 4 алып калышың мүмкүн деп баланы аябай жакшы жолго салып мактап, ага расширение, поощрение деп коет да. Ошондой кылып турса, бала деле жакшы жолго түшүп кетет. Бирок акыркы убактарда балдар ата энесине деле баш бербей калды да. Мисалы, мен ойлоймун, бул ата эненин гана кемчилдиги болушу мүмкүн. Баланы, мисалы, саат 8-де кел. Эшикке чыгып ойношот да, шаардын балдарында эми жумуш жок да. Саат 8-де кел.
келдиңби бутуңду жуу, давай китебиңди оку, тамак иш, жат. Кээ бир балдар ошо подростковый болуп калгандан кийин ата энесине баш бербей калышат. Себеби баардык нерсе башынан да. Ошон үчүн мен ойлойм, ата энеси аябай азыркы убакта эмне балдарына көз салыш керек. Себеби бала бир жерге барып компьютер ойноп отуруп алат, кеч келет, каякта жүрдүң, каякта болдуң деп албетте сураш керек. Же болбосо баланын мүнөзү өзгөрүп, кыйкырып, адам ата энесин алдай баштаганда аларды дагы айтыш керек. Сен мындай кылып атасың, андай кылып атасың деп жакшы жолго баштаганды кылыш керек да. Ар ким өзүнүн баласын билет да, мүнөзү уже акыркы убактарда өзгөрүлө баштаганын. Ошон үчүн ар бир ата эне ушул уялбастан эле психолог алып келип, психологдор менен же болбосо психиатрлар менен деле байланышта болуп, өзүнүн кеп кеңешин алып турса, мен ойлойм жаман болбойт. Жаш балдар ооруганда ар кандай сүрөттөрдү тартабы? Эми алардын ошол оорусуна жараша, акыл деңгээлине жараша суроолорду бересиң. Мисалы, ак менен каранын айырмасы кандай экен, же башка суроолор бергенде баланын ошол дартты аныктап, кайсы дартка чалдыкканын билесиң да. Же болбосо ошол эле баланын жүрүм турумун, бири кыйкырат, бири кол чаап дегендей, бул аутизмдин белгилери болот. Сүйлөбөй, эгерде сүйлөсө дагы көңүл бөлбөй, башка жакта карап туруп алып, кичинекей балдарды айтып атасыз да. Ошон үчүн ошол убагында ар бир эле ата эне балдарына көңүл бөлүп, убагында кам көрсө, мен ойлойм, көп эле сыркоолор психикалык жактан айып кетишет.